Söz Jumanazarova Mээрімге беріледі. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Бул жеке биздин эле жеңиш эмес, бул жалпы элибиздин жеңиши. Баарыңыздарды жеңишиңиздер менен куттуктайм. Учурдан пайдаланып, машыктыруучуларыма терең ыраазычылыгымды жана дарыгерлерге жана федерациянын жааматына терең ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Агайлар болбосо биз азыр бул жерде да турбайт болчубуз. Агайларыбызга жана дарыгерлерге, федерацияга жана ошондой эле мени тарбиялаган ата-энеме терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле бизди колдоп жаткан Садыр Нуркожоевич, сизге терең ыраазычылык. Спортту жакшы колдоп берип жатасыз. Биз дагы ойлойм актап атабыз деп ошону кичине да болсо. Ошондой эле биздин жаш артыбыздан келаткан спортчуларга ийгилик каалайм жана ошондой эле биздин катарыбызда медаль албай калган уул кыздар кейбегиле. Кудай буйруса, Аллахтын может кийинки олимпиадада өзүнүн пландары бардыр. Буйруса бардыгыбыз жолубуз ачык болуп, чоң ийгиликтер жаратып жүрө берели. Баарыңарга ийгилик. Мээрімге чоң ыраазычылык билдиребиз. Söz Тыныбекова Айсулууга берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу көрөрмандар. Бүгүнкү күндө ушул аянтта биз үчүн атайын убактыңарды бөлүп, колдоп келгениңиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Жалпы кыргызстандыктарга ушул менин коло байге мен үчүн аябагандай оор келди десем болот. Söz Тыныбекова Айсулууга берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу көрөрмандар. Бүгүнкү күндө ушул аянтта биз үчүн атайын убактыңарды бөлүп, колдоп келгениңиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Жалпы кыргызстандыктарга ушул менин коло байге мен үчүн аябагандай оор келди десем болот. Ушул коло байгени жалпы кыргызстандыктарга арнайм. Анткени бүгүнкү күнгө чейин ушул күнгө чейин мага күн сайын мотивация берип, түрткү берип келген ушу менин кыргызстандыктар. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле азыркы учурдан пайдаланып, Токио Олимпиада оюндарынан кийин биздин урматтуу Садыр Нуркожоевич убада берип, кыз келиндер күрөшүнө командасына спорт зал салып бергенсиздер. Ошонун аркасында бүгүнкү Олимпиада оюндарына дагы бардыгыбыз даярдык көрдүк. Жакшы мүмкүнчүлүк шарттардын бардыгын түзүп бердиңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Жалпы мамлекеттин өкүлдөрүнө, биздин федерацияга терең ыраазычылык билдирем. Аябагандай бир нерсени айткым келет. Ушул кыргыздын кызы болуп төрөлгөнүм аябагандай сыймыктанам. Мен кайсыл жерге барбайын, ар дайым ушул сөздү айтам. Канча өлкөдө жүрбөйлү, канча жерде жүрбөйүн, кыргызстандыктар ушундай ынтымактуу, башы биригип, Францияда дагы болгон, Европа, Америка, дүйнө жүзүнөн келип, биздин спортчуларды аябагандай колдошту. Бул Кыргызстанда дагы канча деген күнү түнү уктабай колдоп жатканыңарды биз көрүп, сезип жаттык. Барыңарга терең ыраазычылык билдирем. Бар болгула, барыңыздарга чоң рахмат. Айсулууга чоң ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе сөз Махмудов Акжолго берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим. Жогоруда айтылып өткөн сөздөрдүн баарына толугу менен кошулам. Жана ошондой эле мен дагы баарыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Кудай буйруса, бир эле нерсени айткым келип турат. Ал да эмки олимпиадага талыкпай менет кылып, Кыргызстандын, мен ойлойм, эл күткөн алтынды биз алып келе албай, ишеничин актай албай калдык деп өзүбүздү күнөөлүү сезип отурам мен ушул жерде. Кудай буйруса, эмки олимпиада оюндарында сөзсүз алтын медаль тагынганга толук күч аракетимди жумшап, бүгүндөн баштап даярданам. Мен Кудай буйруса 2028-жылы сөзсүз алтын медаль тагынып келем иншалла.
Чоң ыраазычылык Акжол мырза. Сөз Жусупбеков Үзүргө берилет. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Садыр Нуркожоевич. Ушу бизди колдоп, ушунча переживать этип, каналдын түз эфирдин артынан өзүңөр да биз чылап бушайман болуп колдоп жатканыңарды биз сезип турдук. Баарыңарга терең ыраазычылык билдиребиз. Силерге эки дүйнө бактылуулук каалайбыз. Бүт жагынан силерге мына азыркы болуп өткөн Олимпиада оюну ойлоймун. Бул Орто Азияда именно бекемдиктин жана достуктун символу деп ойлойм. Анткени Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан бул үч мамлекет өзүнүн достук эмесин билгизип кетти. Ошондо айтат го, спорт, орусча айтмакта, спорт посол мира. Бүгүнкү күндө биз кыргыз эли, Кыргызстан мамлекети бүгүнкү күндө балбандар менен жакшы ийгиликтерге жетти биз толук айта алабыз. Бирок алтын болбой калды. Иншалла кийинки 28-де ойлойм ушундай иш аракеттер болуп атканда эмки Олимпиада алтын болот деп. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ким ушул медалдарга тиешеси баарына ыраазычылык беребиз. Рахмат, Үзүр мырза.